Кутмандуу таң. Мен Бекиев Эмил Маликович силер менен ушу биздин журтубуздун, калкыбыздын иштери жакшы болуп, келечегибиз кеңири болуп, ниеттерибиз оңолуп дегенде ушу 11 январь күнү 21-жылы татыктуу инсанды тандап алалы туугандар. Бүгүн теманы сүйлөшө турган темабыз туугандар. Кече бир акылдуу адамдар чыкты эле мага чыгып, ини ушу зекте бербечи, ушу зек деген башка терминге которуп алчы дедиле. Анан мен макул дедим, дагы котордум. Терминди башкача котордум. Бул Садыр акенин термини. Кылмышка шектүү жаран катары, кылмышкер катары. Ошо термин кыргызча которгондо ошондой болот экен. Орустар айтканда подозрительный человек, короче. Туугандар, анан мен бүгүн бир нерсе айтып кетейин сиздерге туугандар. Мен ушу Садыр акеге мен өзүм кече илхамым келип кетип бир ыр жазып бердим эле отурупчу. Анан ушуну силерге окуп берсемби деп атам да туугандар. Кандай дейсиңер? Мына угуңуздар. Мен Кумтөрдү Садыр менен таанысам. Мен Садырды Ак Жол партиясынан таанысам. Жумшак болчу, жылуу болчу сөздөрү Курманбек Максимге жагынган. Мен Кумтөрдү Садыр менен тааныгам. Мен Садырды парламенттен тааныгам. Күчтүү болчу анда айткан сөздөрү ат салдырбай улутташтыруу сөз болгон. Сентараны сени менен таанысам. 8 жыл мурун акмакмын деп айныган. Аттың эми алтын жок деп сөздөрү айткан сайын улам башка кубулган. Эми бул түшүнгөн адамдар мен ырымы түшүнсө керек. Туугандар, дагы менин дагы Садыр аке жөнүндө кече бир тролл чыккан экен, Бекзат дегенчи. Бекзат, иним, сотко бер. Ошо мен эмне дедим, ошо силердин талапкериңердин аброюн түшүрүп коюпмун. Сотко бербейсиңер, сотто соттошпойлу одан көрө. Мен сотто мен доказать этип берем. Садыр аке кылмышка шектүү адам. Мындай айтканда, эми маданиятка жараша сүйлөйчү мен да, маданиятты мындай зектебейм мындай. Кылмышка шектүү жаран дейинчи мындай, талапкер. Сотко берсеңер деле утам. Анан Рахат Алиевке кайрылып кетсиңиним. Мага Путин да указ эмес укам. О Рахат Алиев эмес, Садыр эмес, Путин да мага не указ. Мен өзүм мына как жаран активист катары айтайын, туугандар. Мен Адахан Кимсанбаевичти идеясын колдойм. Адамгерчилигин, имандуулугун койдум. Мен фанат эмесмин, кече айттым, мен фанат эмесмин. Адахан Кимсанбаевичтин ушу саясий аренада жүргөнү бир 25 жыл болуп калды, 25 жыл болду. 25 жылдан ашып калды, 20 жылдан арак бир жыл болуп калды да. Бул кишинин неси жагат? Бул кишинин ушу саясий аренада жүргөндө туруктуулугу. Баягындай сатылып кетпеген, өз позициясында тургандыгы, ошосун жагат бул кишиничи, алдабаганы жагат. Анан Садыр аке окшоп эле бир жылда Кыргызстанды өнүктүрүп берем, райымды камап берем деди эле, онусу деле камалбады. Кумтөрдү, мына Кумтөр жөнүндө ыр жаздым эле, мына көрдүңөр да. Кумтөрдү не деп чыккан? Улутташтырабыз деп ошондо пиар кылып чыккан. Аягым эмнеге келди? Кумтөр эмес, эми жетим тоону бергиси келип атат уже, тууганда. Жетим тоону уже Кумтөрдүн историясы болот, ол деле кутта ошондой. Анан аз келгенсип аксы чегара маселеси. 1 метр бербейм деди туугандар, 15 метр кирип кетип ичкерге стол боюна коюпчу. Анан ушу туугандар, ушу 6,5 миллиондун тагдырын ойлогон адам лучше экономика менен заниматься этсе жакшы эле дейм да. Ушу эртең январда акча жок экен пенсионерлерге төлөй турганчы туугандар. Анан мен мигранттарга кайрылып кетет элем туугандар. Мигранттарга кайрылганын себеби азыр мындай да туугандар. Үйдөгүлөргө талап койгула. Биз силерди бияктан акча жөнөтүп атабыз. Кыргызстанды биз мындай туугандарга жардам берип атабыз туура. Ошон үчүн Адахан Кимсанбаевичке голосуңарды бергиле деп ошентип требовать эткиле. Себеби биз канча, мен мисалы 10 жыл болдум, мен үйдөгүлөрдөн тууган уруктарга айтып атам, туугандар ушу Адахан Кимсанбаевич көзүңөрдү май басып калбасын депчи.
Эң татыктуу адам. Бир эле ушу Адахан Кимсанбаевич калды. Мен башкасын көрбөй турам. Мен бар жаман эмес, жакшы. Мына мисалы Бакыт Калмаматов, Асан Курсанов, ким, Клара Сооронкулова, өтө күчтүү, Бабур Тойлбаев, Имамидин Ташев дегендер өтө күчтүү. Абдил Сегизбаев мисалы. Абдил Сегизбаев билет, ал президент болуп калса, кокусу Абдил Сегизбаев президент болуп калса, азыркы айткан го. Бул саясий мотивде болгон эмес, Садыр Нуркожоевду камаган. Бул действительно преступление болуп. Абдил Сегизбаев айтып атпайбы? Анан азыркы кече чыгышып атат, биз үчүн отурган, сиз үчүн отурган дейт. Мен үчүн лично отурган жок, эл үчүн да отурган жок, туугандар. Себеби за преступление, орустар айтканда, кылмыш ишине отурган, өзүнүн кылмышына отурган. Аны мен доказать да этип берем. Кааласа Европада да соттошуп көрөбүз ол боюнча. Кааласа боптур, ошондо саясий мотивде болсо, туугандар, мындай карап көрсөңөр, саясий мотивде болот. Неге анда Сегизбаев жүрөт, талапкер болуп? Неге Аида Салянова камалбайт? Эмнеге Атамбаевга иш козголбойт? Козголбойт. Туугандар, ошон үчүн туугандар, саясий мотивде эмес, саясий мотив болгондо иш козголуш керек. Ошол прокурорлорго, судьяларга канча инстанция өкүм чыгарды мисалычы, ошолорго иш козголуш керек. Жок да, эч кимге иш козголгон жери жок, эч ким жооп тарткан жери жок. Ошентип кетти. Анан ушу бүгүн кече отуруп илхамым кетип, анан ушу элди ойлоп таба койдум. Менчи ушу Садыр акамчы жакшы кылыпчы. Туугандар, дагы анан бир нерсе айтып кетем. Мен бүгүн кечеги Турол Бекзат деп чыгыптыр, Рахат Алиевке кайрылып кетиптир, мага чара көрсүн. Не чара көрө аласыңар? Мен түшүнбөй атам. Не чара көрсүн? Же калппы? Кылмышка шектүү отуруп чыкты, туурабы? Түрмөдөн чыгып бийликке келди. Же калп бол? Онду түшүнбөй калдым мен. Не деп бересиңер? Биздин талапкерибиз түрмөдө отурду эле, анан кийин шектүү болуп, анан чыгып эле бийликти басып алды дейсиңер. Кандай не деп бересиңер? Мен түшүнбөйм. Силер логикаңарды түшүнбөйм. Анан сен Бекзат иним өтө эле мындай бизди акмак кылып чыгарып атасың да. Мен иним сага маани бербейм, бирок көрөм сени видеолоруңду көрүп, карасаң настоящий аферистсиң да, мындай караганчы. Аферисттен өткөн аферист. Садыр аке кандай аферист болсо, сен деле кутта ошо аферистсиң да. Кантип сен кылмышка шектүү адамды колдоп атасың? Мен түшүнбөйм. Кантип ошо адамдын агитация кылып атасың? Ошо адамгачы, ошого жан тартып атасың, кылмышка шектүү адамга. Мен түшүнбөйм мисалы. Сиздер мына эл менен сокурбу? Эл көрүп турат да. Туурабы? Обещание мен берген жерим жок. Мен келип алып, туугандар, Кумтөрдү биз улутташтырабыз деп 2012-жылдары биз онтип тополон кылган жерибиз жок да, туурабы? Ак үйдү басып алган жерибиз жок да, туурабы? 2012-дагы ак үйдү басып алабыз деп 1,5 жыл отуруп чыкты. Онун да мен кылган жерим жок да, туурабы? Ошондой. Ошон үчүн туугандар, кече келгенде деле мисалы Райым камалат дедиле, эртеси эле Райым камалбай эле, Райым чыгып 2 миллиард төлөйт деди. О миллиарды деле жок. Райым акам ону төлөбү Кудай билет. Кумтөр улутташтырбады. Анан ошондой адамды биз кантип шайлайлы? Кантип шайлайбыз? Ошонтип обещание берген. Ошо бир Абишальчик Жээнбеков деген киши бар эле bizde, бывший президент. Силерге 25 000 айлык болсо, мен 26 000, 27 000 берген. Кана ошол. Просто популист да Садыр акачы. Популист просто окшоштур элди эптеп, мындай айтканда авантюрист, орустар айтканда авантюрист да, мындай айткандачы. Ошон үчүн туугандар, бүгүн ошол боюнча айтып кеттим. Эми туугандар, өзүңүздөр талапкериңерди шайлайсыңар, өзүңөр карап көрөсүңөр, автобиографиясын карап көрүңүздөр. Мага эч ким указ эмес. Мен бирөө келип суранса деле кылбайм, суранбаса деле кылбайм. Мен өз позициямда турам. Кече Америкадан чыгышты туугандар. Мен силерди колдойм деди. Макул дедим, колдосоңуздар ошо петиция жазып, мына коллективный обращение кылалы дедим. Мына жаңы жылдан кийин Байденге чыгалы, Кудай кааласа, кат жазабыз. Ал болбосо Европага чыгам, ал болбосо Гаагский трибуналга чыгам, Гаагский трибуналга арыз жазам. Ona Гитлердин соратниктеринин каерде соттолгон жерге чыгам. Ошону билсеңер керек,
Ошон үчүн туугандар адашпайлы. Анан биздин чимкириктер, мына чимкириктер давно өзү незакон. Мен кече келгенде эле, кече Мамутов келгенде, Талант Мамутов чыкканда элди алып чыгып Госдуманын алдына митинг кылган менчи. Эми дагы бирөө келе турган болсо, бу да митингди кылып ороп алам мен, тороп алам. Буну келип тороп алып, суроолорду берип, көп нерселерди не то кылдырып коем менчи булардычы. Ошон үчүн туугандар адашпайлы. Биздин мировой аренада бир гана Адахан Кимсанбаевич бизди кыргыз элинен чыгып, бизди көрсөтөт. Себеби Адахан Кимсанбаевич 1965-жылы 9-мартта Ош облусунун Өзгөн районунда туулган. Адахан Кимсанбаевич Тver мамлекеттик университетинин тарыхчы, анан Кыргыз мамлекеттик университетинде юрист кесиптерине ээ болгон. 1982-жылы Ош облусунун Өзгөн районунда совхоздун жумушчусу болгон 87-жылга чейин. 1992-1994 Кыргызстандын басма сөз маалымат министри референти, Түрк алымы гезитинин башкы директору болгон. 1992-94 мамлекеттик телерадио компаниясынын балдар жана жаштар программаларынын башкы редактору болгон экен. 1995-тен 2005-ге чейин Жогорку Кеңештин 3 чакырылышынын депутаты болгон экен. 2006-жылы апрель айында Кыргызстан вице-премьер милдетин аткарган экен. 2006-дан 2007-ге чейин Кыргызстандын мамлекеттик катчысы болуп иштеген. 2007-2008 Жогорку Кеңештин 4-чакырылышынын төрагасы болгон экен. 2008-2009 Кыргызстан Коопсуздук Кеңеш төрагасы болуп иштеген экен. 2013-2015-жылы Түрк тилдүү мамлекеттик кызматташтык кеңешинин башкы катчысынын орун басары болгон экен. Үй бүлөлүү 3 баласы бар экен. Туугандар, бул кишини биз азыр тажрыйбасын көрдүк. Бул киши өтө уже ымдалып, такталып дегенде. Азыр ушуну президент кылып шайлап алсак, бул кишиничи ушу биз азыр туңгуйук алып келген мыйзамдуулук, мына туңгуйук алып келген хаустарды ордуна коет, туруктуулук болот, экономика өсөт, баардык нерселер. Бул адам мен принциптүү билем, бир туруктуу. Кыргызстанда баягы бандиттер да жоголот, инвесторлор да келет, бизге келип коркпой келип нерселер өз акчаларын салып кетишет. Туугандар, ошон үчүн мен ушу Ош шаарынын баягы менин жаш кезимде өскөн дос жоролор, Патриот деген Черемушкадагы тууган Патриот деген биздин спорт залыбыз бар. Ошол жердеги жүргөн Черемушканын балдарына кайрылып кетет. Туугандар, Адахан Кимсанбаевичти шайлап кетебиз. Мен да ошо Патриотто жүргөн баламын. Ошон үчүн айтып кетейин туугандар. Ушу Адахан Кимсанбаевичти шайлап алсак, Кудай кааласа Кыргызстандын келечеги кең болот, Кудай кааласа. Азыр эми биз адашып кетип башка адамды шайлап алсак, туңгуюктан чыга албай калып кетишибиз мүмкүн. Өтө коркунучтуу. Мен ошо жаңы муундарга ушу Кыргызстанды өнүккөн мамлекеттин берип кеткенге салымдын кошум келет. Себеби биз Кыргызстан эли 30 жылдан бери ушу мошенниктер, авантюристтер, ушу кылмышка шектүүлөр менен бизди башкарып келди. Мына көрдүк кандай. Ошол эле биримдик мекеним Кыргызстанды чуркап жүргөн талапкерлердин жүгүндүлөр, ошол жерде жүргөндөр азыр ошол эле Садыр акенин жанында оролуп алышты. Садыр акен мындай айтканда сатып алышты бардыгы. Ошо Садыр аке карыз. Садыр аке ким болбосун, мекеним Кыргызстан болобу, биримдик болобу, Кыргызстан болобу бардыгы менен сүйлөшүп договор кылып алды. Эми азыр ошо азыртан договор кылгандан кийин бул адамдын колу кыска. Ошо коррупция, Жээнбеков коррупция менен күрөшөндө факт алат эле, факты берсе деле карабады эле. Бул киши азыр соке кетти, сакеси деле ошондой болот. Бул жерде сапаты жок эле, бир соке менен сакени алмаштыргандай болуп калат да туугандар. Ошон үчүн туугандар, мен айтып кетерим, сапаттуу көзү жеткен адамды шайлайлы. Ошон үчүн мен бул Адахан Кимсанбаевичти как жаран катары, как активист катары мен Адахан Кимсанбаевичти колдоп кетем. Ушу Москва шаарында мигранттарыбыз, ушу коом ак ниет деген коом түзгөнбүз. Ошо аркамда турган ошо биздин мигранттарыбыз бир 7-8 миң адам Адахан Кимсанбаевичти колдошот, Кудай кааласа. Ошон үчүн туугандар, ушу мигранттарга кайрылып кетет элем. Акча Кыргызстанга акча салып атканда ушу Адахан Кимсанбаевичти акча салганча Адахан Кимсанбаевичти агитация кылып, Адахан Кимсанбаевичти шайлаганга бардык ата-энеңерди унандыргыла.
туугандарыңарды унандыргыла. Себеби биз көрүп атабыз да, биз талаада 10 жылдан ашып калды. Биз ушу Кыргызстандын экономикасына биз салымыбыз чоң. Биз бияктан отуруп акча салып, налог, балог төлөп атабыз, свет, газ бардыгын төлөп, ата-энелердин продукта бала чакабыз да ошол жакта акчаларыбыз ушул жерге кетип атат. Салымыбыз өтө чоң биздин мигранттардын. Ошон үчүн туугандар адашпай, мен дагы эле чакырып кетем, ушу Адахан Кимсанбаевди шайлайлы туугандар. Бул адам бизге керек, өтө тажрыйбалуу адам. Мындай адамдар аз болот, редко. Бул Средний Азияда ушу Адахан Кимсанбаевга окшогон арстандар аз. Себеби бул киши сөзүнөн кайтпаган, бир позицияда турган адам. Анча мынча популист сөздөр сүйлөйт, көрүп атабызбы? Популист 1 жылда өнүктүрөрөм, кумтөрдө улут таштырам деп ошентип сөз обещание бербейт бул киши. Мен ошон үчүн бул кишини урматтайм, сыйлайм. Ошон үчүн Кыргызстан элин чакырып кетем, Адахан Кимсанбаевди шайлап кетебиз туугандар. Адахан Кимсанбаев утуп биздин президент болсо, Кудай кааласа, Кыргызстандын өнүккөнү ошондо утуш бизде, Кыргыз элинде болот. Себеби бизге авантюристтердин, мошенниктердин кереги жок. Ошо ким ошо мошенник, авантюрист, кылмышка шектүү адамдарды ким колдоп атса, алар да ошо катары кылмышты батыр кылган болуп эсептелет. Кылмышка соучастник, ошого жардам берген болуп, как преступление катары кетет. Мен да ошентип ойлойм, как юрист катарычы. Себеби биз билип туруп мыйзамды тепсеп, соттолгон адамды, кылмышка шектүү адамды президентке талапкер кылып коюп атабыз. Бул өтө чоң мыйзамды бузган болуп эсептелет. Каякта жүрдүң эле деп кече чыккан экен ушул малга чейин. Мен каякта жүрдүм эле, мен талаада жүрдүм эле, мына Москва шаарында. Силер айтып кетейин. Силер ошо 2017-жылы ошондо каякта силер жүрдүң эле, Адахан ким эле Садыр акени камаганда, митингге чыккан адамдар топ милициялар төпөштө урганда силер каякта жүрдүң эле. Эми азыр чыгып алып, баягы Патхалимдин да өзүнүн чеги болот. Ошон үчүн көп Патхалим көмүр түзөргө, ол силер сүйгөн лампочкаңар күйбөй калышы мүмкүн. Ошон үчүн туугандар, мен сиздерге бир эле альтернатива Адахан Кимсанбаевич. Башка эч ким ушул адам туңгуюктан чыгарат, мен билем. Туугандар, мен ошо Жээнбековдун кетишин да билгем. 3 жыл мурун Атамбаевге айтканмын, камалганын айткам, экс-президент статусун алышында эскерткенмин. Жээнбековдун акырына чейин чыгышын да билгенмин. Ошо роликтерим бар, менин каналыма кирип көрсөңөр болот. Ошо мен нерселер болот. Бул Садыр акенин алдындагы будущийси жок. Мындай айтканда, орустар айтканда, келечеги жок. Себеби мен көрбөй турам келечегинчи. Көргөндө мен айтмакмын. Себеби мага ишенбесеңиздер, бизде Кыргызстанда бир өтө күчтүү, мындай айтканда, тажрыйбалуу экстрасенс бар. Ошол адам көп нерсени билет. Ошондон сурасаңар да болот. Саламатта калыңыздар. Мен Бекиев Эмил Маликович. Дагы чыгам, Кудай кааласа, бардыгыбыз утабыз.